Мына ушундай музыканын пайдалуу жактары менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдын үстү канталы биз жогоруда айтып өттүк элек биздин куттуу студиябызда меймандар орун алат деп. Алар кимдер десеңиз? Нарын облустук кургак учукка каршы борборунун директору Жанузакова Нурия Мустапаевна. Саламатсызбы? Мантаңыз менен. Бүгүн 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү турбайбы? Ооба. Мына ушул күнгө карата бүгүн кандай иш-чаралар өткөрүлөт, буга чейин кандай иш-чаралар өткөрүлгөн, ошол боюнча алгач маалымат бересиз. 1892 жылы немец окумуштуусу Роберт Кох тарабынан 24 мартта ушу кургак учук таякчасы табылган. Анан ошондуктан ошо 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү деп ошондон бери белгиленип келет. Азыркы учурда кургак учук оорусу бүткүл дүйнө жүзү боюнча глобалдык көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Ошондуктан Нарын областында дагы, Кыргызстанда дагы кургак учук оорусу негизги көйгөйлөрдүн бири. Кургак учук оорусу Нарын областы боюнча негизи статистикалык маалыматтарды айта кетсем, былтыркы 2024 жыл боюнча жылда ар бир 100 миң калкка 5,1 деген көрсөткүчтү берди. Башкача айтканда 161 адам жаңы аныкталды. Анын ичинен өпкөнүн кургак учук оорусу бар. Бул негизинен негизги бөлүгүн ээлейт. Ал эми 27-28% башка органдардын кургак учук оорусу болуп эсептелинет. Ошол эле учурда кургак учук оорусу менен ооруган бейтаптардын арасында дагы балдар бар. Былтыркы жылга карата 20 бала аныкталды, 6 өспүрүмдөн аныкталды. Эми азыркы учурда бул бейтаптардын баарысы дарыланууну өтүп жатат. Анан азыркы убакта биз кургак учук 6 министрлер кабинетинин 119 токтому менен 23-26 жылга карата кургак учук 6 программасы кабыл алынган. Ошо программанын алкагында биз иштерди жүргүзүп жатабыз. Нарын областы боюнча негизи эле жыл ичи боюнча бизде жасалма интеллект деген рентген аппараты келген. Ошо рентген аппаратынын жардамы менен биз ошо программанын алкагында облустун аймагында бардык райондорду кыдырып, кургак учукту убагында таап аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан азыркы ошо 1 айлыктын алкагында дагы бул иштер жүрүп жатат. Нарын областынын бардык райондорунда алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатат. Жана калк арасында маалыматтык кампаниялар жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле жана мен айтып кеткен жасалма интеллект рентген аппаратынын жардамы менен мисалы Нарын шаарынын ичинде калк менен кеңири иш алып барган мекемелер бар. Ушул мекемелердин ичинде маалымат кампаниялары жүргүзүлүп атат жана ошондой эле жасалма интеллект рентген аппараты менен бекер рентген изилдөөлөр өткөрүлүп жатат. Айтсаңыз, баягы ушул бир алгач бир дарт тууралуу айтып берсеңиз, кандай белгилери, кандай баягы биринчи бул эмне оору, эмнебиз ооруйт дегендей. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, кургак учук оорусунун көпчүлүк бөлүгү жана кургак учуктун өпкө кургак учугу келет. Ошондуктан негизги бир клиникалык белгилердин бири болуп жөтөл. Жөтөл 2 жумадан ашык болот. Жөтөлгөндө какырык чыгышы мүмкүн. Кээ бир учурда кургак жөтөл болушу мүмкүн. Ошону менен катар түнкүсүн тердейт бейтап. Дене табы 37-38 градуска чейин көтөрүлөт. Бейтап алсырайт. Тамак болгон табити төмөндөйт. Бирок көпчүлүк бейтаптар тилекке каршы ушундай симптомдор болгондо дарыгерлерге убагында кайрылышпайт. Кайрылышкан учурда дагы азыркы учурда ген эксперт деген аппарат бар. Биздин Нарын областында 2 аппарат коюлган. Нарын областтык кургак учукка каршы күрөшүү борборунда жана Кочкор райондук жалпы дарыгерлик борборунда. Анан ушу ген эксперттин жардамы менен бул аппарат мындай молекулярдык генетикалык аппарат болуп эсептелинет. 2 сааттын ичинде кургак учук оорусу барбы жокпу аныктап берет. Анан
тилекке каршы ошо бейтаптар убагында кайрылышпайт дарыгерлерге. Өздөрү самолечение деп коебуз, ошо самолечение менен алек болуп антибиотиктерди өздөрү аптекадан сатып алып, анан дарыланган учурлар болот. Анан ушул учурда бейтаптардын клиникасы, то есть оорунун симптомдору билинбей бир топ убакытка чейин жүрө беришет. Анан өтүшүп кеткен учурда кайрылып жатышат да. Нарын областы боюнча былтыркы жылга карата 5 өтүшүп кеткен учур аныкталды. Анын ичинен 4 учуру өпкөнүн өтүшүп кеткен курак учук оорусу, бир учуру болсо туберкулезный менингит деп коебуз. Ошо мээнин жабыркашы менен мүнөздөлгөн туберкулез. Анан бул бейтаптардын арасында дагы ушу ички сырткы мигранттар бар. Анан тилекке каршы ушу ички сырткы мигранттарды Нарын областы боюнча аныктоо кичине азыр кыйыныраак болуп жатат. Ошо кургак учук бир кезде өтө коркунучтуу болгон. Азыр анчалык кооптон кажети жок болсо керек. Көбүнчөсү бул илдетке жабыркагандар, илдет менен ооругандар коомдон бөлүнүп, өзүн баягы башкача сезип калышат да. Обочолонуп. Анан андай болбош керекпи? Аны кандай, ага кандай кам көрүш керек? Жабыркаган адам негизинен алып жүрүүчү да. Андан жукпайбы же жугабы, ушул боюнча маалымат берсеңиз да. Ооба, туура айтасыз. Негизи ошо курак учук оорусу менен ооруган бейтаптарга калк арасында бир жагымсыз мамилелер көрүнүштөр болуп келатат да. Анткени курак учук оорусу менен ооруган бейтапка диагноз коюлганда эле анын айланасындагы жакын адамдары, даже вот үй бүлө мүчөлөрү дагы мындай туура эмес мамиле кыла башташат. Бизге жугат, балдарга жугат деп обочолоно башташат да. Бирок курак учук оорусу менен ооруган бейтапты эгер убагында аныктап, анан дарылоого алса, 2 жумадан кийин дарыланып баштагандан кийин 2 жумадан кийин ал жугуш башка бейтап, то есть жакын адамдарга, жанындагы адамдарга жугушу төмөндөйт да. Башкача айтканда заразность деп коебуз. Ошо заразный период 2 жумадан кийин өтөт. Андан кийин дары алып ичип жаткан больной дарынын действиясы менен жана кургак учуктун таякчалары активностин жоготот. Азыркы учурда жана кургак учук 6 программасы жөнүндө айтып кетпедимби? Ошо кургак учук 6 программасынын негизги бир багыттарынын бири болуп, кургак учук менен ооруган бейтапка болгон мамилени өзгөртүү. Калк арасында стигма, дискриминация деп коет да, биздин тил менен айтканда, же болбосо басымтуу, басмырлоо болбош үчүн, төмөндөтүш үчүн калк арасында маалымат кампаниялары жүргүзүлүп жатат да. Анан ошо кургак учук оорусу жөнүндө кеңири маалыматтар берилип жатат. Азыркы учурда мен жана айтып кеткендей, маалымат кампаниялары бир гана жана калк менен иштеген мекемелерде эмес, окуучулар арасында, студенттер арасында да жүргүзүлүп жатат да. Анткени кийинки бул биздин болочок жарандар кийин ошо кургак учук оорусу менен ооруган бейтаптарга мамилени ошо жаш убагынан баштап өзгөртүү зарыл болуп эсептелинет. Ошо кургак учук программасынын алкагында жана экинчи бир негизги багыт болуп, бул кургак учук менен ооруган бейтаптарга дарылоо бекер, диагностика ыкмалары бекер жүргүзүлүш керек. Анан биз дарылоону стационардык же болбосо амбулатордук деңгээлде дарылайбыз. Бардык дары каражаттары бекер. Жана мен айтып кеткен ген эксперт аппаратына изилдөө, лаборатордук изилдөөлөр бекер жүргүзүлөт. Дары каражаттарынын биз 2 категорияга бөлөбүз. Биринчи ряд, экинчи ряд деп коебуз да. Анан ошо биринчи рядда препараттар Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилет, экинчи рядда препараттар глобалдык фонд тарабынан берилет. Бул дары каражаттар
өтө кымбат тургандыктан бул дары каражаттары ошо глобалдык фонд тарабынан да алып берилип жатат. Ал эми көпчүлүк учурда ушу курак-учук оорусу менен дарыланып жаткан бейтаптарда ар кандай терс таасирлер, дарынын терс таасирлери кездешиши мүмкүн. Ал эми бул терс таасирлерди дарылоо үчүн атайын биз ОМС деп коебуз да, обязательная медицинская страховка деп, ошонун негизинде бекер дары каражаттарын алабыз. Дагы бир негизги багыттарынын бири болуп ушу жана мамлекеттик деңгээлде тармак аралык ишти күчөтүү бул эсептелинет. Азыркы учурда жана мен жогоруда айтып кеткен жасалма интеллект аппараты менен областтын аймактарын бүт кадырып биздин кызматкерлер иш алып барып жатышат. Анан ошол эки рентген аппараты менен изилдөөгө райондук жана райондук жергиликтүү өкмөттөр, шаардык жана ошондой эле айыл өкмөттөрү тарабынан дагы уюштуруу маселелерине көп жардам болуп жатат. Былтыркы жылы мисалы мен айта кетсем, ошо область аймагында 1836 жаран ушу изилдөөдөн өткөрүлдү. Негизи бул кайсы категориялар изилдөөдөн өттү? Негизи бул ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөр, бронх астмасы менен ооруган адамдар, кант диабети менен ооруган адамдар, залалдуу шишиктер менен ооруган адамдар жана ошондой эле мындан башка дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана жогоруда мен айтып кеткендей ички жана сырткы мигранттар дагы ушул категориялардын ичине кирип анан ушундай изилдөөлөрдөн өткөрүлдү. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Ат башы районунан 2 бейтап актив туберкулездун, то есть кургак-учуктун активдүү формасы менен аныкталып, анан азыркы учурда дарылануудан өтүп жатат. Ошондой эле ошо тармак аралык иштер боюнча айтып кетсем, мына ушул биздин кургак-учук оорусу менен ооруган бейтаптар аныкталгандан кийин биз извещение, санитарный извещение деп коебуз. Нарын район аралык санитардык көзөмөлдөө борборуна биз билдирүү билдиребиз. Анан ошо билдирүүнүн негизинде кургак-учук оорусу менен контактта болгон жакындары аларда кургак-учук оорусу жокпу аныкташ үчүн изилдөөлөрдөн өткөрүлөт 14 күндүн ичинде. Былтыркы жылы 689 адам контактный деп эсептелип, анын ичинен 683 адам изилдөөдөн өткөрүлдү. Анан ошонун ичинде дагы 13 бала кургак-учуктун активдүү формасы менен аныкталып, анан дарылоодон өткөрүлдү. Айтсаңыз. Бул илдет айыкчу оору, канча убакыт мөөнөтү ошо жабыркаган ооруп жаткан адамды канча убакыт айыгалат? Дарылоо мөөнөтү канча убакыт чейин созулат? Кургак-учуктун 2 формасы бар: сезимтал формасы жана дарыларга туруктуу формасы. Ошо кургак-учуктун сезимтал формасы 6 айдын ичинде толук айыгып бүтөт. Ал эми туруктуу формасы тилекке каршы бул ооруга, то есть кургак-учукка каршы дары каражаттарына туруктуу болуп калгандыктан кургак-учуктун таякчалары бул узагыраак мөөнөттө дарыланат. Бипал деген режим, кыска мөөнөттө индивидуалдык режимдер бар. Бул режимдердин негизинде 6 ай дарыланса болот жана ошондой эле индивидуальный режим деп коебуз. Бул режимдин негизинде 18-24 айга чейин дарыланат. Бул именно туруктуу формалары. Ошон үчүн мен ушу бүгүнкү эфирден пайдаланып, эгерде кургак-учук оорусуна мүнөздүү белгилер аныкталса, дарыгерлерге убагында кайрылып жана ген эксперт аппаратына какырыкты убагында тапшырып, анан убагында дарыланууга үндөп кетет элем. Себеби кургак-учуктун жана алгачкы мезгилинде аныктаса, бул дарыланууга дагы жеңил болот. А эгерде бейтап жүрүп алса, жанагындай өтүшүп кеткен формалары мына өтүп кетсе, же болбосо кээ бир учурда кургак-учук оорусу менен ооруган бейтап дарылануудан баш тарткан учурлар болот. Дарыланып жатып, дарыланууну токтотуп койгон учурлар болот да, ошол убакта жана кургак-учуктун таякчалары
дары каражаттарына туруктуу формасына айланып кетет да. Анан бул учурда бул формасын дарылоо өтө кыйыныраак болот. Айтсаңыз, мына ушул баягы ушул илдетке кабылбаш үчүн эмне кылыш керек? Баягы жарандарыбыз мындай алдын ала эмне иштерди кылышыбыз керек? Курак кучук оорусу менен негизинен ушу организмдин иммунитети начарлап кеткен бейтап, то есть жарандар кабылышы мүмкүн. Ошондуктан жана мен жогоруда бейтаптардын категориясында айтып кетпедимби? ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөр, бронх астмасын менен ооруган, кант диабети, ревматоиддик артрит депчи, анан аз камсыз үй бүлөлөр деп. Бул категорияда жана гормон алган бейтаптарда иммунитет түшөт. Жана ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө тамактануусу кичине начар болгондуктан иммунитет түшүшү мүмкүн. Ал эми мигранттарда, ички сырткы мигранттарда айтып кетпедимби? Алар дагы баягы жашоо шарттары ар кандай болуп калат. Бирде тамак ичип, бирде тамак ичпей, Да, тамактануусу кээде начар болуп калат. Кээде бир эле жана сырткы мигранттарды үлгү кылып, то есть мисал кылып ала кетсек, кээде ошо сыртка чыкканда бир бөлмөдө 10дон 15тен адам жашап, анан эч кандай мындай шарт жок жашаган убактар болот да. Ошондой учурда иммунитет түшөт. Анан бири-бирине жугуу коркунучу дагы, эгер бейтап ооруган бейтап арасында бар болсо, ошо бөлмөдө жаткан бейтаптардын арасында жугуу коркунучу жогорураак болот да. Ошондуктан именно ушу категориядагы бейтаптарды биз тобокел топко киргизип, анан текшерүүлөрдөн өткөрүп жатабыз. Ошондуктан бардык жарандарга мен жакшы тамактангыла, иммунитетти көтөргүлө, стресстен алыс болгула, убагында жакшы укташ керек деп гигиенадагы бул жерде эми бул жерде мисалы бейтап менен жашаган адамдарга кандай гигиенаны сакташ керек? Эгерде ошо үй бүлө ичинде кургак кучук оорусу менен ооруган бейтап болсо, баарыңыздарга эле белгилүү болуш керек, кургак кучук оорусу бул жугуу жолдору аба аркылуу жугат да. Ошондуктан жана бейтап бар комнатаны, бөлмөнү дайыма желдетип туруш керек. Уборка жасап туруш керек, нымдуу, влажный уборка жасап туруш керек. Ошондой эле мен эмне себептен жана бөлмө жөнүндө айтып кетип атам, азыркы убакта деген ушу бейтаптарга үй шартында дагы дарыланууга мүмкүнчүлүк бар да. Анткени үй шартында эгерде 5 жашка чейин бала жок болсо, кары картаң ата энелери жок болсо, үй шартында эле дарылануусу болот. Бирок ошол эле убакта жана өздүк гигиенаны сакташ керек. Дайыма жанагы бейтап колдонгон өздүк буюмдарды обработка кылып туруш керек. Кайнатып, сода менен обработка кылып, анан комнатаны дайыма желдетип туруш керек да. Анан бейтаптын тамактануусуна өтө көңүл бөлүш керек. Витаминдүү, майсыздандырылган, мындай калориясы жогору болгон тамак аштарды бейтапка сунушталат. Айтсаңыз, ушул баягы бейтап деп калдык, анан негизи баягы ооруп калгандан кийин баягы өзүн дагы өзү обочолонуп, өзүн жаман сезип, баягы кыйналып, анан ошого психологиялык жактан да жардамдар болобу, кандай болот? Баягы өзүн баягы дартты кабыл алып, андан ары айыкканга мотивация бере алабы дегендей борбор тарабынан. Бейтаптар ооругандан кийин чынында бейтап обочолонуп, өзүн өзү басынтыга да дуушар болот да. Ошондуктан биз ар бир бейтап менен бейтапка багытталган иш аракеттер жүргүзөбүз да. Мында обязательно мындай психоэмоционалдык колдоо көрсөтөбүз да. Мисалы буга чейин Кызыл Жарым ай коомунун волонтерлору тарабынан ошо бейтаптар менен өзгөчө иштер алып барылды да. Ар бир бейтапка ушундай психологиялык жардам көрсөтүлүп жатты. Жана ошондой эле мисалы аз камсыз болгон үй бүлөлөр болсо, тамак аштары менен камсыз кылуу үчүн атайын ваучерлер берилип жатты. Мисалы бейтап алыскы бир райондо жашаса, ошо мисалы биздин борборго келип же Бишкек шаарына барып изилдөөдөн өтүш үчүн жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан жана жол кирелери төлөнүп берилип жатты да. Анан ошондой эле
бейтаптарга жана эгерде жашы өтүп калган бейтап болсо жана волонтерлордун жардамы менен дары каражаты күнүнкүсүн үйүнө алып барып ошо дары каражатын ичирип ДОЦ деген стратегия бар болчу да, программа. Ошо ДОЦ программасынын алкагында бейтапты ошо медициналык кызматкердин же болбосо жанагындай волонтерлордун көзөмөлүндө дары каражаты ичирилип постоянно мындай көзөмөлдө болуп туруш керек да. Анан жанагындай калк менен дагы биз бейтапка карата мамилени өзгөртүү үчүн дагы кеңири иш аракеттерди азыр жүргүзүп жатабыз. Эми жалпыбыз ушул ооруну кандай бөгөт кое алабыз? Жалпы эл, сиз, биз баарыбыз биргеликте кандай токтото алабыз? Азыр бул оору боюнча глобалдык фонд тарабынан да жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан да эң көп иштер жүргүзүлүп жатат. Мына азыр мен айтып кетпедимби, жасалма рентген интеллект аппараты деп. Ошо рентген интеллект аппаратына биз бейтап, то есть жарандарды алдын алуу иштерин жүргүзүү үчүн убагында аныктап, ооруну башка ооруп калган адам аныкталса, убагында дарылоо баштасак, анда жарандарга жукпайт. Ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Жанагындай алгачкы белгилери пайда болгондо эле дарыгерге кайрылса, бул ооруну дагы убагында токтотууга бөгөт кое алабыз. Анткени оору жаңы башталганда эле оорулуу бейтапканага же дарыгерлерге кайрылса, дарылоону сразу баштаса, убагында баштаса, анын жакындарына жукпайт. Ар бир бейтап мисалы жана активдүү курагачтын формасы менен жылына 15-20 чейин адамга жугузуп коюшу мүмкүн. Эгерде биз убагында аныктап, анан дарылоону баштасак убагында, анда жана биз айтып аткан 15-20 киши оорубай калышы мүмкүн. Алдын ала алабыз да. Демек, баягы коркуунун деле кажети жок экен да, убагында баягы көрүнүп, убагында дарыланып, жакындарын да сактоого мүмкүн, өзүнүн да ден соолугун кайра жакшыртып алууга дагы өбөлгө турбайбы? Туура. Нурай Мустапаевна ошо таң эрте бизге келип, ушу курагачтыкты алдын алуу жана аны дарылоо боюнча айтып берген маеңизге чоң рахмат. Анда биз көрсөтүүбүздү алдын өстүп анталы, ушу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп жатат экен, ал боюнча кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы тааныштырмакчы.